Бул эмне демекчи? Бул Казакстан менен бизге эң жакын ошол Тараз областы. Ишкерликте акыркы жылдары дээрлик айымдар ийгилик жаратып, аймактарда алгылыктуу иштерди аткарып келишет. Бизнесте айымдарга 2 эсе түйшүк тагылган. Алар үй бүлө түйшүгү менен катар бизнести жолго коюу, өнүктүрүү жана бардык талаптарга шайкеш келе тургандай деңгээлге жеткирүүгө чейинки чоң жоопкерчиликти алышат. Бул учурда айымдарга психологиялык кеңештер керек болот. Таласта өткөн бизнес айым кермени форумунда Проконсалт жоопкерчилиги чектелген коомунун негиздөөчүсү Чынара Малик айымдарга бул жатта кеңири маалымат берип баарлашты. Өзүңүздү тааныңыз, өзүңүздү түшүнүңүз, өзүңүздү укканды үйрөнүңүз. Таласта өтүп жаткан иш-чарага биз аябай чын айтсак бул Манас атабыздын куттуу жеринде өзүбүзчө аябай толкундандык. Ошондой эле аябай жакшы программаларды даярдап алып келдик. Бүгүн 4 спикер болот. 4 спикер 4 ар кайсы тармакта айымдарды шыктандыруу, кандайдыр бир деңгээлде өнүктүрүп өстүрүү, ошонун бир эле биз айтып аткан кеңештерибиздин бирөөсүн эле алар аткарып жеке жашоосунда пайдаланса, анда биз өзүбүздүн максатыбызга жеттик деген ниетибиз болот. Бул жылы биздин максатыбыз айымдарды бир площадкага топтоо, билим деңгээлин жогорулатуу жана ар кайсы тараптан мотивация берип, алардын бизнеске болгон туруктуулугун өркүндөтүү болуп эсептелинет. Бизнес айым кербенине бул күнү Казакстандан, Жамбыл, Тараз шаарына ишкерлик кылган айымдар да келген. Алар бул форумдан өз ара тажрыйба алмашып, ишкер айымдардын жетишкен ийгиликтеринен кабар алышты. Бүгүн мен өтө Чынара Малик кызынан психологический поддержка боюнча өтө күчтүү кундуу билимдер алдык. Өтө күчтүү кубанычтымын. Осундай айелдер bir колу менен бесикте тербетип жатса, bir колу менен әлемде бизнести бириктирип жасап жатканын барлыгын көрүп, таанысып, солар менен советоваться этип атканыбызга кубанычтымын. Айелдерге биринчи очередте өздерine сеним. Себеби биринчи өзүнө сенбесе, оган жолдасы да сенбейди. Бир касыпты дөңгелендирип, айналдырып алып кетүү үчүн алдымен өздерine сеним болса деп тилер едим. Форумдун башкы максаты ишкерликти баштап, бүгүнкү күндө чоң ийгиликтерди жараткан айымдар менен жаңыдан иш баштап жаткан айымдарды өз ара тажрыйба алмаштыруу. Уюштуруучулардын айтымында мындай форумдар буга чейин республиканын бардык областтарында өткөрүлгөн. Мындан ары дагы улантылат. Бүгүнкү форумдун максаты ушу Талас областында ишкер айымдардын потенциалын, ишкердикке кызыгуусун, ишкерлердин ортосундагы бир тажрыйба алмашууга багытталгандардын форумдардын бири. Ушу жалпы Талас областынын ортосунда айым ишкерлердин ортосундагы карым катнашты бекемдөө, бири-бирине тажрыйба алмашуу, ишкердикке кызыктуу. Бүгүнкү күндө бизде Талас бизнес ассоциация жыянын 50ге жакын айым ишкерибиз бар. Биз негизи жыя бизнес ассоциация мультисекториалдуу ассоциациябыз. Бардык багытта айым ишкерлерди мүчөлүктө кабыл алабыз. Бүгүнкү күндө Таласта бирок азыр соода садык тармагында көбүрөөк айым ишкерлерибиз бар. Буга чейин жыя бизнес ассоциациясынын мүчөсү болуп, бүгүнкү күндө мындай форумдар аркылуу өзүнүн тажрыйбасын арттырган таластык ишкер айымдар форумда бизнестин сырлары менен бөлүштү. Адам бир нерсени өзү көрүп атып үйрөнөт да. Ошол нерсени көрсө, анан бул адам кылгандан кийин, бул айым жасагандан кийин мен сөзсүз жасай алам деген ишеним пайда болот. Өзүн тапкан айымдарды көрөт, алар эмне менен алектенип атат, эмне кантип өздөрүнө көңүл буруп атат, үй бүлө менен ишти кантип алып барып атышат. Ошону көргөндөн кийин адам кылат да, бир нерсени адам көрүш керек. Ошон үчүн мен ушундай клубтарга, жыяга чакырып кетем. Бул аябай түптөлүп калган, системага түшүп калган, азыркы учурда анализ жүргүзүп, бул айымдарга азыр эмне керек экенин билген, ошол багыттарда иш алып жүргөн күчтүү чөйрө деп айта алам. Форумда атайын көргөзмө уюштурулуп, алыс жакынан келгендер үчүн таластык кол өнөрчүлөрдүн еңбектери, фермерлер өндүргөн продукциялары коюлду. Мен Шумкар уя айыл өкмөтүнөн келдим. Кол өнөрчүлүк менен бала кезимден да сүйгөн кесибим, өзүм да ошону окуп бүткөм. Анан бир 20 жылдан ашык ушу менен алектенем. Кыргыздын улуттук салттуу кийимдерин аябай жакшы көрөм да, элдер да ушуну кийсе экен дейм да. Апаларга тиккен чыптамаларым. Анан азыр кыздарга, жаштарга деп мындай чыптамаларды чыгарып атабыз. Шым менен кийсе дагы, көйнөккө дагы, кофта юбка менен кийгенге да жакшы кетет да. Кыргыздын ушу салттуу кийимдерин жайылтып, кол өнөрчүлүгүн өркүндөтсөк деген ниетим бар. Жылда барам көргөзмөлөргө, көчмөндөргө барам, оймо, шырдак фестивалдарына барам. Ишкер айымдар үчүн уюштурулган бул форум быйыл 2-чи рет Таласта өткөрүлдү. Нурузбек Шабдымбек уулу, Калмурат Мейманбеков, Талас шаары.